Татыктуу болсоң келет, татыктуу болбосоң келбейт. Анын баардык нерсенин себеби бар да, көрдүңүзбү? Сиз күнөө кылып койдуңуз го? Күнөө кылып коюп ошо сезип калыпчы. Убагында уже осознать этип ошо чын жетиш менен кайра сурансаңыз, ал күнөө жоюлуп кетет экен. А бирок убакыт өтүп кеткенин кыйын болуп калат. Канчалык убакыт өтүп кетсе, аны жоюш кыйын болуп калат да. Мурда дейт, мисалы үчүн, мурда мындай бир маңыроо жашоо болгон да, көрдүңүзбү? Адамда эчтеке иши жок, кайып дүйнөмө иш жок. Жүрө беришкен, баары эле ушундай экен депчи. Курсагым тоюш керек, мен элден өйдөрөөк болушум керек, ушундай бир неме жашагат дейт. Ошол убакта кылган күнөөңөр үчүн дейт, силер азыраак неме алгансыңар дейт. Жаза алчуңар дейт да, мурда дейт да. Азыр силерде ар бир адамдын мондай личный энергиясы уже кубаттыкка толуп калды дейт. Ою да кубатка толуп калды дейт. Ошон үчүн силер азыркы жасаган күнөөңөр үчүн жазаны көбүрөөк аласыңар дейт. Бат аласыңар дейт. Моментально. Жана касиетти ачылып, аябай баарын түшүнүп билип калган адам, духовный жолдо жүргөн адамчы, күнөө жасаса дейт. Сразу аласың да күнөөңдү, он эселеп аласың. Ошол эле күнөөнү билбеген, жанында сен жанында жүргөн эчтеке жок киши жасаса, ал кичике эле күнөө алып калышы мүмкүн дейт. Анткени сен осознанно кылып атсың. Күнөөнү көрдүңбү? Билип туруп турган күнөө көбүрөөк жазага татыктуу болот экен да. Ошон үчүн бир жолго түшкөндөн кийин аны дагы абайлап пайдаланыш керек экен да, абай болуп жүрүш керек экен. Назад дороги нет дейт, мисалы үчүн. Материалдык жашоо, мына боз үйдө элестет дейт. Боз үйдүн ылдый жагында эмес, керегеси бар да. Кереге чыгып кетсең ғой да. Анын тесиктери бар, кереге аябай мындай ийкемдүү. Неме кайып, сиз уже духовный немеңизди өйдөлөтүп уже немеңиздичи, өзүңүздүн касиетиңизди ачып, уже духовный жолго түшүп калгандан уже сен уукка барып каласың, уукка дейт. А уук менен жармашып өйдө чыгып барасың да, көрдүңбү? Кайып дүйнө түптүс дейт. Анда тепкич жок дейт, жана андай биякты кырмап кала турган жана материал дүйнөдө силерде мүмкүнчүлүктөр көп дейт да. Материал дүйнөдөчү. Жана керегеге чыгып баратканда, анан уукка баргандан кийин уже биринчиден уук сыйгалак, кармай турган, тебе турган эч нерсеси жок. Биринчи. Экинчиден уук бийик да. Ууктан куласаң кандай катуу түшөсүң? Керегенин кулагына караганда. Мына андай духовный жолго түшкөндөн кийин абай болушуңар керек дейт да. Күнөөңөр үчүн көбүрөөк жаза алып каласыңар дейт. И ошондой эле канчалык сен немең духовный состоянияң өйдөлөгөн сайын сен жасаган жакшы ишиң үчүн эселеп сый аласың. Кудайданчы. Сый десе биз ойлойбуз, Кудай берип атса, акча берип атыр, анан кийин бийлик берип атыр, же бир байлык берип атыр, бирдеке берип атыр дейсиз. Кудай андай материалдык сый бербейт дейт эч качан силерге. Силерге сыйды мындай да берген сый ден соолугуң жакшы, бала бакырың иши оңолуп атат, туугандарың баары жакшынакай, жакшы маанайда турмуштук кыйынчылыктар азайды. Вот ошол берилген сый силерге дейт. А биз сый десе эле шыр эле акчаны ойлоп кетет. Акчаны наоборот жаза катары берип коюш мүмкүн сага дейт. Анткени сен акча канчалык материалдык байлыгың көп болсо, сен Кудайдан ошончолук алыс болосуң. Анткени сен тигини ойлойсуң, Кудайды унутуп баштайсың. А эмне үчүн жанагы кедей адамдын пейили таза болот, көрдүңбү? Анын ойлогон нерсеси бир гана Кудай. Ал Кудайдан алыстай элек. Эгер сен бай болуп калсаң, уже Кудайдан алыстап каласың. Ошончо күчкө түшүп кетесиң да. Жок, ошонун байлыгыңдын кулу болуп каласың. Ошону көбөйтөйүн, ошону жоготпойюн, ошону сактап калайын. Биз ойлойбуз, байлыгым көп болсо мен коомдогу акыбалым өйдө деп ойлойбуз да биз. Бай киши эч ким теңсинбей турат го. Ошо эго. Жана сезимчи, эголук сезим. Эң жаман адамды буза турган сезим ошол экен да. А бирок болгон, мисалы илгерки жана пайгамбарлардын арасында падыша болгон пайгамбарлар болгон, жана андай Александр Македонский окшогон ушунчалык мына ошол. Бирок алар өздөрүнүн эгосун көтөргөн эмес. Алар ошолорго татыктуу болгон. Канчалык бийлиги болсо да, канчалык байлыгы болсо дагы,
алар өзүн адамдардын өйдө койгон эмес. Ал Кудай Тааланын астында жасай турган өзүнүн вазипасын түшүнгөн. Мисалы жана Александр Македонский немесинде жазып алсаңыз жазыңыз. Александр Македонский мисалында берилет. Александр Македонскийдин бул дүйнөгө келгендеги аткара турган кызматы жана ажут-мажуттерди жабыш керек болгон кайра өздөрүнүн дүйнөсүнө киргизип. Бар да Куранда да бар, бардык китепте бар. Жана кишиге окшошпогон башка бирдекелер чыгып келгенден кийин адамдарды аябай кыйнап чыкканда, кырып, өлтүрүп, байлыктарын тартып кетип, ал төрөлгөн деле ошо вазипаны менен келген дейт. Эмне үчүн ал ошончолук улуу полководец болуп жанагындай канча кишини кырган ал? Ал 30 жыл жашадыбы? 30 жыл бою кырып келген адамдарчы. Ар бир сражениеде эле жүздөгөн, миңдеген кишилер кырылган. Ал Кудай Таалага ошондой немени берген дейт да. Жашоодогу неме деп коет го. Тагдыр. Ошондой тагдыр берген дейт. Оор тагдыр болгон дейт. Ойлосоң дейт, бир күндүк сражение сен душмандарды өлтүрмөсүң да. Өзүңдүн жакын көргөн, мисалы үчүн кол башчың өлдү, тууганың тилер менен кошо согушуп атыр дейт. Бүгүн көргөн кишилердин баары кырылып атса, ар бир сражениеде анын жанагындай немеси, жан дүйнөсү ушунчалык кызылып, жанчылып, постоянно турмуштук кемердин кызуусунда жүргөн дейт да. Вот ошол ошончолук оор тагдыр аны жанагындай ишти аткарганга дейт, духовный состояниясын неме ташалткан дейт. Ушунчалык күчтүү боло баштаган дейт анын рухучу, касиеттүү ачылып, ушундай анан кийин жанагындай ажут-мажут анан жанагындай жерге келген анан кийин вот ошол өзүнүн жанагындай духовный немесин, касиетин колдонуп туруп анан жана бир кес темирди дубалап туруп анан кийин тигилер жаап коюп атпайбы. Көрдүңүзбү? Аларды дейт бетон куюп жаап койсоң деле темир менен вартеп салсаң алар аны ачып алмак дейт. Ал жерге жанагындай аномальный зонаны пайда кыл дейт да, темирдин касиети менен. Анан ошол канча кылымга чейин туруш керек? 1000 жылбы, миллион жылбы? Анын баарын билген дейт алчы. Ошентип турган өзүнүн болгон касиетин колдонуп турган дуа менен жанагы жер жаап. Бирок ал немеде айтылат дейт, китептердечи. Алар кайра чыгат деп айтылат дейт. Туура дейт ал. Алар чыгып калышы мүмкүн дейт. Бирок алар чыкканда кайра жанагындай агрессивный болуп чыкпайт дейт. Алар силерден жардам сурап чыгышы мүмкүн дейт. Анан ошол убакта силер аларга устат катары адамдарды аларды үйрөтүп, жакшы ошого тарбиялап, мүмкүн алардын өнүгүүсүнө силер устат болуп, эме жардам көргөзүшүңөр мүмкүн дейт. Бирок точно айтпайт ал качан ачылат, неме ачылат. Андай вариант бар дейт да. Раз жазылып калгандан кийин мына уламыштарда, легендаларда, эпостордо жөн эле бир сөздү угуп коебуз го, баланча болгон экен, жаңгыз көздүү дөбө болуптур, же болбосо бир ушундай бир неме сыйкырчы болуптур депчи. Вот ошол жазылган нерсенин баары чындык дейт. Эч качан жок нерсе адамдардын оозуна сөзгө алынбайт дейт. Китепке жазылбайт, легенда болуп бири-бирине айтылбайт, уламыш болуп калбайт дейт. Бүт бардык нерсенин биздин оозубузда айтылган, жазылган анын чындыгы бар дейт. Бүт баарын. Ошонун сырын билип, ошонун баарын ачып, ошолор эмне ушундай болгон, алардын касиети кандай болгон, ошонун баарын акырындап эми илимиңер өскөн сайын баарын түшүнөсүңөр дейт. Анын баарын бүт моюнга аласыңар. Ошондо тургандан кийин анын баары силерге как мисал катары калтырып кеткен Кудай Тааланын бир эскертүүлөрү да. Ошон үчүн биз тарыхты да бүт билишибиз керек. Анан кийин келечекте эмне болоорун дагы билүүгө аракет кылышты. Ошондо гана биз тарыхты билсек, анан келечекти бир аз түшүнсөк, анан биз өзүбүздүн өнүгүүбүздү түз жолго сала алабыз да.